45'ten ашык бинардык опциондор жабылып, кылмыш иши козголду. ИИБдин тергөө кызматына мыйзамсыз аракеттердин аныкталган фактылар боюнча ыкчам кызматтардан маалымат түшкөн. ИИБдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча республиканын аймагында бинардык опциондорго жамынган 45'ten ашык оюн-зоок жайлар иштеп, аларда интернет аркылуу виртуалдык каржылык оюндар жана башка ар кандай кумар оюндары уюштурулган. Бинардык опцияларды соодалоого жамынып, узак убакыт бою мыйзамсыз иш аракеттери жүргүзүлүп келген. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 222-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-пунктунда каралган кылмыш белгилери боюнча кылмыш козголгон. Тергөө ыкчам иш чараларынын алкагында тинтүү иштери жүргүзүлүп, аталган мекемелердин кызматкерлери жана ойногондор суракка алынып, компьютердик техникалар алынды. Азыркы учурда Бишкек, Ош, Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында жайгашкан 45'ten ашык мекеме жабылып, тиешелүү иш чаралар улантылууда. Аталган факты боюнча тергөө иштери уланууда.